Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. Орусча ОДКБ кыргызча кыскартканда ЖККУ Кремль үчүн маанилүү аскердик союз. Башкача айтканда батыштын натасы сыяктуу. Ал Кыргызстандын чекесин жылыттып эле 2010 жылы Ош коогаасы учурунда Кыргызстандагы бул жамааттык уюмдун аскерин киргизүүнү Орусиядан суранган. Эгер Орусия Украинаны жеңе албай кыйрап кетсе, чын эле Кыргызстандын дагы орду анын урандысынын астында, тактап айтканда Кремль менен чогуу болушу керекпи? Арменияда Путин киши өлтүргүч деген ураандар менен митингдер өткөн. Армян премьер-министри Пашинян улам каяша айтып, Путинге таяныч аскер блогу болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгып кетери ишаратын билдирип келет. Орусча ОДКБ кыргызча кыскартканда ЖККУ Кремль үчүн маанилүү аскердик союз. Башкача айтканда батыштын натасы сыяктуу. Бирок Путинге эң керек учурунда уюмдун ичинде олку-солкулуктар күчөп баратат. Бул ириде уюмдун өзөгүнсөт деп эсептелген Орусиянын өзүнө байланыштуу. Аты жөнүм Чоробек Саданбек, бизди көрө бериңиз, маселени чечмелеп беребиз. Жамааттык аскердик уюму Советтер Союзу ураганда 1992 жылы түзүлгөн. Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан тең укуктуу мүчөлөрү эсептелгени менен иш жүзүндө Москва башкарары айтылып келет. Өмүрүнүн 20 жылында уюм тарап кетер жагдайга туш келди. Анын эң негизги себеби Армениядан көрүнөт. ЖККУ кезектеги саммитин 2022 жылдын ноябрь айында Ереванда өткөрдү. Путин киши өлтүргүч деген плакатты Путин өтүп баратып машинесинин терезесинен көрбөсө да, ал учурда албетте Ереванда болчу. А жердеги элдин маанайын билбей калмак эмес. Аянттагы армяндар менен алардын лидери Пашиняндын пикири ортого экени саммиттен билинип калды. Армения саммитин жыйынтык документине кол коюудан баш тартты. В течение 2 последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в УДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции УДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу УДКБ. Олуттуу доомат. Путин жакын өнөктөштөрүнөн мынчалык жаакка жээлек болчу. Ал ас келгенси быйыл январдын башында Армения ЖККУнун аскер машыгууларын өз жеринде өткөрүүдөн баш тартты. Артынан Армениянын жамааттык коопсуздук уюмунан чыгышы мүмкүн экени айтыла баштады. ЖККУнун Арменияда сынга кабылышынын себеби Карабак көйгөйү элеби, же бул Орусияга каршы пикирлерби? Армениядагы саясат талдоочу Степан Григоряндан сурадык. Почему должно работать ОДКБ? Это почти как НАТО, только маленький вариант НАТО. Что вот если на одного из членов ОДКБ нападут, то другие члены этой организации должны как-то собраться и решить, чем помогают. В вопросах армяно-азербайджанского спора, Беларусь, другие страны. В общем, они повели себя достаточно проазербайджански. То есть ОДКБ, оказывается, не только Россия в вопросе Южного Кавказа. Может быть, в вопросе Центральной Азии по-другому. Но нет, здесь не смогла Россия диктовать. Орусия менен Армениянын өз ара эки тараптуу келишими дагы бар. Ал келишим дагы коопсуздук максатында түзүлгөн. У нас с Россией двухсторонние договора, которые очень серьезные. У нас большой договор 1997 года, который не просто называется договором о дружбе и сотрудничестве, а и взаимной помощи. Россия не выполняет своих обязательств. У нас, знаете, военная база российская. То есть одна только военная база на Южном Кавказе легитимная. Все остальное военное присутствие России на Южном Кавказе нелегитимно. Во всех международных организациях 30 лет мы голосовали, как хотела Россия. Даже Киргизия иногда не так голосовала. Россия попросила нас, чтобы мы в Сирию послали маленький контингент миротворцев, потому что Россия была одна, и мир осуждал
военное присутствие в Сирии незаконно. Как только армяне согласились мы послать свой контингент, российское присутствие стало легитимным. То есть за это Россия уже должна была с нами воевать. Не Вместе с просто, вами, да? да, вместе с нами воевать против Азербайджана. Только за это, уже другое я не говорю. 10 январда премьер Пашинян армян медиаларына берген пресс-конференциясында Армения ЖККУдан чыгуу ыктымалдыгы, анын мамлекеттик кызыкчылыктарына байланыштуу чечилерин билдирип, Армения ЖККУдан чыгат десе болобу деген суроого, балким ЖККУ Армениядан чыгат деп жооп берген. Եվ այդ քաղաքական պատասխանատվության նաև Армения уюмдан чыкса, анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Я могу вам сказать одну твердую вещь. В повестке дня нашего правительства выход из ОДКБ стоит. Ну, я думаю, что если Армения выйдет из ОДКБ, я даже догадываюсь, какая следующая страна выйдет из ОДКБ. Из Центральной Азии, из вашего региона, но не скажу какая. Но в нашем случае есть серьезный выход. У вас другие игроки могут вам помочь. Там Китай крупный игрок, США. В нашем регионе очень крупные игроки: Евросоюз, Франция, США, Канада. Дегеле жамааттык аскердик уюмдун келечегинен күмөн санаткан Армения эле эмес. Орусиянын эң жакын өнөктөшү саналганы менен Беларусь президенти Александр Лукашенко да жылаандын башын кылтыйтты. Операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друг друга должны защищать. Бул катышуучулардын жалпы пикири болдубу жокпу белгисиз бойдон калды. Эгер Орусия Украинаны жеңе албай кыйрап кетсе, чын эле Кыргызстандын дагы орду, анын урандысынын астында, тактап айтканда Кремль менен чогуу болушу керекпи? ОДКБ, кыргызча кыскартып айтканда ЖККУ. Ал Кыргызстандын чекесин жылытты беле. Тарыхка токтолсок, 2010-жылы Ош коогасы учурунда Кыргызстандагы бул жамааттык уюмдун аскерин киргизүүнү Орусиядан суранган, бирок жардам алган эмес. Аны коюп жакынкы эле тарыхка келсек, 2022-жылы Тажикстан Кыргызстанга чабуул койгондо эл арасында ЖККУга нааразылык күчөдү. Анткени анын алдында ЖККУ жана орус аскер өкүлдөрү дүйшөмбүгө келип кетишкен. Удаа эле орусиялык медиалар маалыматты Тажикстан тарабында аларды колдогондой чагылдырышканы кыргыз коомчулугун нааразы кылган. ЖККУ калыстык кылбады деген маанай күчөгөн. Бул маанай кыргыз бийлигинен да 2 рет байкалды. 2022-жылы Кыргызстан Тажикстан менен куралдуу кагылышынан кийин ЖККУнун аскер машыгууларын өткөзүүдөн баш тарткан. ЖККУ 20 жылдык тарыхында бир эле жолу аскердик илүүгүшүгө барган. Өткөн жылдын январдагы Казакстандагы каңтар окуялары учурунда аскер контингентин киргизип, президент Жомарт Токаевдин бийлигин сактап калды. Ага карабастан Украинадагы согуш боюнча Казакстан Орусиянын саясатына туура келбеген өз позициясын бекем карманып келүүдө. Согушта колдоо көрсөткөн жок. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Ал эми Украинага гуманитардык жардам уюштуруп, казак ишкерлери Украинада жардам пункту болгон боз үйлөрдү тигишти. Мунун өз коопсуздугуна байланыштуу жүйөсү болушу мүмкүн. Анткени Казакстан Орусиянын эмки бутасы болушу мүмкүн деген пикирлер улам айтылып келет. Ушунданбы же башка себептерденби? 2022-жылы Украинада согуш башталгандан кийин май айында Казакстан коргонуу бюджетин $918 миллион чейин өстүрдү. Украинага согуш ачканы Орусия эл аралык санкцияларга кабылып, үстөмдүк таасири чектелип калды. Орусия акыркы рет басып алган Украинанын Херсон, Запорожье жана 2014-жылы басып алган Донецк, Луганск аймактарындагы өз аймагы катары таанып салды. Украина буларды өзүнүкү деп эсептейт жана
бошотуп алуунун камында. Ага карабастан Орусия ЖККну Украинадагы согушка тартууга аракет кылышы мүмкүнбү? Могу сегодня сказать твердо. Вероятность, что Армения с этим согласится, нулевая. Вот 23 ноября, когда был здесь саммит, Армения заблокировала два документа. Один, касающийся Армении, потому что ОДКБ не осудила Азербайджан, и второй общий документ. Вот в общем документе, по тем слухам, которые ходили в Ереване, это же саммит был в Ереване, ОДКБ, по тем слухам, которые ходили, там был пункт касательно Украины. Россия хотела провести в этом общем документе какой-то пункт не очень жесткий, по нашим данным, но типа того, что вот страны ОДКБ призывают Украину быть конструктивной и так далее. И у нас есть данные, что именно по этой причине Армения заблокировала этот документ. Буга чейин Борбор Азия өлкөлөрү ЖККну Афганистан коркунучунан калканч Кытайдын таасирин тең салмактоочу уюм катары карап келишкен. Учурда Орусия Кабулдагы Талибан бийлиги менен жылуу мамиледе. Батыштын санкцияларына каршы туруш үчүн Орусия өзү Кытайдын колдоосуна зар болуп турган чагы. Мындай абалда ЖКК Орусиядан белек кимге калканыч болуп бере алат деген суроо туулбай койбойт. Уюмдан чыгуу маселесин көтөргөн Арменияга Евробиримдиктин Армян-Азербайжан мамилелерин турукташтырууну көздөгөн жарандык миссиясы 2 жылдык мандат менен келмей болду. Ошону менен ЖКК сакталып калат деп ишенимди айтуу улам кыйындап баратат. Ушуну менен талдообуз аяктады. Силер менен мен Чорбек Садамбек болдум. Эсенчиликте каналыбыздан кайрадан көрүшкүчө.